институт семьи жок болуп калды да. Мен өзү бир ойлор болуп аткан. Ушундай бир өкүл ата, өкүл эне деген проект ачсакпы депчи. Жана үй бүлөлөр үйлөнгөндө биринчи үй бүлөнү кантип туура алып кетишти үйрөтүшүбүз керек эле да. Ошол нерсени үйрөтпөй атабыз. Мындай жаш бала аялга кошулуп тарынат экен азыркыларчы. Аял тарсалда Эркектер кошулуп тарынып алат экен да. Аял киши келгенде үй бүлө деген нерсени билбей туруп келет да. А биз келгенде эле требования сен аялсың го. Туурабы? То есть мындай еще келиндик эмени требовать этебиз анданча. Сен ушул нерсени апаң үйрөтпөдүбү? Мына нерсени билишиң керек. Ол өмүрүндө эчнекени көргөн эмес. Машина айдап көргөн эмес. Отургузуп койдуң, айда дедиң, айдай албай калса, ушундай айдай албайсыңбы, жиндисиңби деп требованиябыз чоң болуп атат да. То есть үйрөтүш керек элек. Мен мындай болгон, өзүм үйлөнөрдө аял киши эмне экен, кантип жашайт экен деп 6 китеп окудум. Женская психология деген.